Салам бардыгыңыздарга. Өткөн сабакта биз саламдашуу жана таанышуу сабак өткөн болчубуз. Бүгүнкү экинчи сабакта биз түрк тилинде эң көп колдонуучу сөздөрдү өтөбүз. Сиз буну дагы көчүрүп жазып алсаңыз болот тетрадьыңызга. Же болбосо өткөндө айткандай эле өзүңүздөргө ксерокопия кылып чыгарып телефонуңузга деле сохранить этип алсаңыз болот, улам көрүп турганга. Эң колдонуучу сөздөр бул мен, түркчөсү ben. Sen, түркчө деле sen деп айтылат. Ал эмес, бу дейил. Мисалы бир нерсе берсеңиз, же тетини алып кел десеңиз, ал эмес тигини десеңиз, бу о дейил деп айтасыз. Ал эмеспи деген суроону бу о дейилки? Бу о дейилки? Абдан жакшы. Çok iyi. Çok iyi. Проблема, көйгөй. Проблем. Автобусто otobüs. Кафени, кадимки деле биз ичкен кофени kahve. Кызыктуу. Интересно. Enteresan. İlginç. Enteresan. İlginç. Rahmat. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Ооба деген сөздү evet. Болот. Мисалы, бул болобу десе, ооба болот дегенде olur. Жок, болбойт, бул жарабайт дегенде olmaz. Olmaz. Жок деген сөз hayır. Мен кылып жатам. Ben yapıyorum. Bir стакан суу берип коесуң, пожалуйста дегенде bir bardak su lütfen. Bir bardak su. Ушу менен бүгүнкү сабак аяктады. Кийинки сабакта биз мисалы мен кетип бара жатам деген сыяктуу кошуп сүйлөгөн сөздөрдү сүйлөгөндү бир аздан үйрөнөбүз. Бүгүнкү сабак ушу менен аяктады. Баарыңыздар сак саламатта болуңуздар. Ошентип күн сайын 3 мүнөт убакыт бөлүү менен сиз түрк тилин оңой сүйлөөнү үйрөнө аласыздар.